Жетиген 777 үрөн чарбасы 2020-жылы уюштурулган. Чарба жылдан жылга кылкандуу дан эгиндерин аянтын кеңейтүүдө. Мындан тышкары жылына Россия жергесинен жаңы буудайдын үрөнүн алып келип, жалпы облустагы дыйкандарга жайылтуу аракетин көрөт. Башында үрөндөрүбүз аз болсо, азыр Кудайга шүгүр, областка чейин телегинге жетет. Үрөндөрүбүздүн түрлөрү көп. Жана мына жетекчилер айтып кеткендей, ушу 20-жылы үрөн чарба ашыл электе ушул район боюнча 2000 гектарга жетпеген жер айдалчу эгинге. Анткени үрөн тартыш, үрөн жок болчу. Мына азыр Кудай буйруса 5000ден ашык 6000ге жакын гектар. Мунун баары ушул үрөн жакын келгендин пайдасы деп айтсам болот. Муну менен катар түшүмдүүлүк көтөрүлдү. Мурун 10-15-20дан алса азыр асты 50-60-70ке чейин алып атат. Бундагы ушул таза үрөн себилсе, жакшы сапаттуу түшүм алат да. Быйыл Айтматов районунда 5000 гектардан ашык жерге буудай эгилген. Учурда түшүм жыйноо өнөктүгү аяктап калды. Жыл сайын облустагы дыйкандардын башын бириктирип, атайын үрөндөр боюнча семинар өткөрүлүп турат. Бул семинарды өткөрүп атканын себеби кийинки 24-жылдын түшүмдүүлүгүнө өтүп атат да. Бул жерде бул үрөн чарба өзүнүн үрөндөрдү өндүрөт. Адан тышкары биздин айыл чарба министрлиги аркылуу Россия Федерациясынан да үрөндөр келген. Бүгүнкү күндө алда бул жерде сакталуу Алексеевич, Баграт деген үрөндөрүбүз бар. 20 тоннадан ашык. Алга да дыйкандарга учурдан пайдалануу ушу боюнча да бизге заявкаларды берсе, биз ал үрөндөрдү алып келип беребиз. Россия Федерациясынан келген үрөндөрдү. Талас облусунда 5 үрөнчүлүк чарба бар. Манас районунда 3, Айтматов районунда 2. Ар жыл үрөн чарбалар жергиликтүү дыйкандарды жаңы үрөн менен камсыз кылуу аракетинде. Үрөндөрдү бүгүнкү күндөн даярдабасак, мынакей сентябрь-октябрь айында биз үрөндөр сээп бүтүшүбүз керек. Бунун эң негизгиси бул бизде азык-түлүк коопсуздугун сактоо боюнча ушу мамлекеттен дагы бизге жыл сайын айыл чарба министрлиги тарабынан бир 8000 гектарга күчтүк буудай себүү боюнча бизге сунуштан берилет. Биз буну 2 жылдан бери аткарып келебиз. Ушу күзүндө бир 6000-7000 гектарга себебиз, анан калган жетпей калганын жазкы себүү менен азык-түлүк коопсуздугу боюнча планды ишке ашырып атабыз. Облуста дан эгиндерин оруп жыйноо Талас районунда кызуу жүрүүдө. Жылдан жылга облус дыйкандары буудайдын аянтын кеңейтишүүдө. Рыскелди Музратбек уулу, Чыңгыз Бокошев, Талас облусу.